Кыргызстандын өкмөтү бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райым Матраимовдун доосу боюнча 1-май райондук сотунун чечимине макул эместигин билдирип даттанды. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине сот органдарындагы өздүк булактар билдирди. Белгилей кетсек, 25-июлда 1-май райондук соту Матраимовдун кызматтан мыйзамсыз алынган деген доосун карап, аны канааттандырган болчу. Өкмөттүн даттануу арызы 1-май райондук сотуна жума күнү кечинде келип түштү. Эми Матраимовдун доосу менен Бишкек шаардык соту алектенет. Соттук иш 15-20 күнгө чейин каралат, деди маектеш. Райондук сот тийиштүү материалдарды жогорку инстанцияга, шаардык сотко бүгүн 23 августта өткөрүп берет. Эскерте кетсек, Райым Матраимов 2015-2017 жылдар аралыгында мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин орун басары болуп иштеген. Өткөн жылдын 23 ноябрында ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаков ишенимден чыкты деген жүйө менен аны кызматтан алган. Кийин Исаков премьерликтен кеткенден кийин Матраимов негизсиз иштен алынганын айтып, өкмөттү сотко берген. Ал соттон кайра мурунку кызматына турууну суранган болчу. Мирас каналына жазылып, акыркы жаңылыктарды күзөтүп барыңыз.